Арена программасын түз эфирде улантабыз. Жогоруда дагы белгилеп өткөндөй, жакында гана 21-24 май аралыгында Ош шаарында алыш күрөшү боюнча Азиянын чемпионаты өткөрүлгөн. Анда Кыргызстандын улуттук курамасы жакшы күрөш жүргүзүп, эркектер арасында улуттук курама 2-чи орунду ээлесе, айымдар курамасы 3-чү орунду ээлеген. Программабыздын 2-чи бөлүгүндө дал ушул Азия чемпионатында күмүш байгенин ээси болгон Мээрим Момунова студиябызда конокто. Мээрим Момунова буга чейин алыш күрөшү боюнча дүйнөнүн жана Азиянын чемпиону аталган, Азия оюндарынын жеңүүчүсү болгон, ал эми бул жолу күмүш байгенин ээси болду. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Күмүш медалыңыз менен куттуктайбыз. Бул дагы кыргызстандык балбандар үчүн дагы бир жеңиш болду десек болот. Чемпионатка дароо эле токтололу. Кандай өттү? Финалдык беттеште эмне жетишпей калды? Биринчиден чоң рахмат. Кандай десем, мен өзүм үчүн окуу машыгууларым жетишпей калды деп айтсам болот. Анткени өзүңүздөр буга чейин деле бияка келип айтып кеткендей, спорттон тышкары, машыгууларыман тышкары өзүм жумуш жака аябай көп алек болуп кеттим. Өзүмдүн жумуштан колум, убактым жетишпегендиктен машыгууларым, андан тышкары спортто өзүңүздөр билесиздер, режим болуш керек, тамак убагында жеш керек, убагында укташ керек. Менде ушул режим болбой калды десем дагы болот. Мындан тышкары ар бир чоң мелдештин алдында бизде окуу жыйыны болуп өтчү. Бул Азияга андай жыйын дагы болбой калды. Окуу машыгуу ушул дагы таасир этти десем дагы болот. Бул мелдеште сиз жалпы 3 беттеш өткөрдүңүз. Анан ар бир беттешке токтолуп өтсөңүз, кайсы беттешиңиз сиз үчүн кыйынчылык жаратты? Негизи ошол Ош шаарында болгондо өзүңүздөр байкадыңыздар, бизде ачык өттү. Эшикте стадиондо биринчи күнү классический стилде болду, экинчи күнү вольный стилде болду. Мен өзүм вольный стилде күрөшкөндүктөн биринчи күнү аябай күн тийип, экинчи күнү аба ырайына жараша жамгыр жаап, кайра жабык имаратка кирип ошол жакта күрөш өттү. Ал жактан мен 2 беттеш өткөрүп финалга чыктым. Анан же мен көнүп калганбы, жабык имаратта өткөнгө, ошол жактан аябай өзүмдү жакшы сезип, жакшы күрөшкөм. Анан эртеси күнү буга чейин дагы болгон эмес, анткени финалды эртеси күнгүгө жылдырган. Ошол дагы мага таасир берди окшойт. Анан эртеси күнү эшикке күрөшкөндө мен өзүмдү кандай десем, буга бир күн калганга чейин финалга башкача өзүмдү настрой коюп койдумбу, ушундай болуп калды да. Бул ирандык балбан менен буга чейин да күрөштүңүз беле, же болбосо биринчи жолу кездештиңизби? Бул ирандык балбан менен чынын айтсам аябай күчтүү кыз. Буга чейин биз 2019-жылы дүйнөлүк чемпионатта биринчиликте финалда беттешкенбиз. Ал жактан да жеңгем. Андан кийин дагы жакында эле өтүп кеткен Байман Эркинбаевдин гран-присинде дагы экөөбүз финалда беттешип, анда дагы жеңгем. Бул ирет мага буйрубаптыр. Же ал ирандык кыздын машыгуулары аябай кыйын болсо керек, мээнет кылса керек, бул иретте жеңилип калдым. Ирандык балбан кыздардын чындыгында мелдешке катуу даярдык менен, өзгөчө дем менен, күч менен келгендигин байкадык. Анткени ошол жакта тартып жатканда ар бир жеңиши үчүн мындай өзгөчө сүйүнүп, эмоцияларын аябай көрсөтүп жатышты десек болот. Анан буга чейин дагы машыгуу жыйындары жетишпей калды деп айтпадыңызбы? Негизи ар бир чемпионаттын астында окуу машыгуу жыйындары жетип болуп турчу. Анан сиз бул мелдешке канча убакыт даярдандыңыз? Бул мелдеш негизи болот деп эле жатат. Анан кийин мен ошол үй бүлөлүк абалыма жана өзүмдүн убактым болбогондуктан окуу машыгууларымды аябай жакшы кыла албай калдым. Анан машыгууларым дагы бир күн барсам, бир күн бара албай, ушундай кичине кыйынчылыктар болуп, мындай 100%дан алганда бир 50% менен машыгуулар менен бардым окшойт. Бул жолу командалык жарыш болуп, өзгөчө кызыгууну арттырды десек болот. Анткени улуттук курамалардан ар бир категория боюнча өзүнчө мелдештен тышкары болду. Анан айрым Монголия менен жаңылбасам сиздин атаандашыңыз жок болуп калды. Ошол командалык жарышта канча беттешке чыктыңыз? Командалык беттеште негизи эле бизде биринчи мелдешибиз Монголия менен болду, экинчибиз
ирандык кыздар менен болдук. Андан кийин финалда өзбечкалар менен күрөштүк. Анан ошол мелдештердин баарында эле эмнегедир менин весимдеги кыздар чыкпай коюп атышты. Монголиядан менин весиме кыз келген эмес негизи. Анан ирандык кыз билбейм, же менден кайра жеңилгенден неметти, же менден кайра дагы бир жолу күрөшкөндөн тартындыбы, бирок мага берип койду да, чыкпай күрөшпөй койду. Ал эми анан өзбечкалар менен чыкканда менде дагы карасам мен менен күрөшкөн кыз жок. Анан мен ошо командалык күрөштө башы күрөшпөй кетемби деп, анан менден өйдөкү жогорку салмакта 65 килограммда салмактан суранып, мен командада хотя бир жолу күрөшүп коеюн деп өзүмдүн чоң веске чыгып өзбечкалык кыз менен күрөштүм. Эң сонун буга чейинки сиздин эл аралык аренадагы көптөгөн ийгиликтериңизди билебиз. Ошондой эле дзюдо боюнча да Кыргызстанда 9 жолу чемпион болгонсуз. Ошондой эле Азиянын чемпионатында жаштар арасында коло байгет алынгансыз. Анан бирок алыш күрөшү боюнча Кыргызстанга көбүрөөк таанылдыңыз окшойт. Сиз кандай ойдосуз? Ошондуп да айтып кетсек болот. Анткени дзюдо менен буга чейин эле айтып кеткен аябай көп убакыт машыккам. Дзюдода таштап дагы салгам, машыгууларымда таштап салгам. Анан алышка кандай десем да кокустан келип калгандыктан алышты алып кеттим да көбүрөөк. Кокустан келип калдым деп едиңизби? Эмне таасир болуп, кандай жол менен келип калгансыз? Азыркы учурда Бүбүсара деген кыз бар. Азыр ошол биз жүргөн мелдештерде эле көбүрөөк калыс жакта иштейт. Орусча айтканда судья международной категории. Ошол жакта бизде иш алып барат. Ошол кыз ушундай алыш күрөшү бар, кел күрөшүп көрбөйсүңбү деп эле чакырды эле. Хорошо, көрөйүн, күрөшүп көрөйүн деп эле келип, буга чейин билген эмесмин алыш күрөшү бар экенин. Ошо кыргыздын күрөшү, баары тең кыргыз тилинде, эрежелердин баарын эрежесин билбей туруп чыгып күрөшүп көргөм, аябай жагып, анан ошондон улам алышты алып кеттим. Биз дагы жогоруда дагы айтып өттүк, Азия чемпионаты ошо Ош шаарында расмий түрдө Кыргызстанда биринчи жолу өткөрүлдү. Анан Кыргызстанда Азия чемпионатын кабыл алып, спортчу катары катышуу кандай сезимде болот экен? Албетте, негизи мен өзүмдүн кыргыз жерин колдойт, элин колдойт дейт го. Бирок мен эмнегедир Кыргызстанда аябай чоң мелдештер болгондо мен мындай же толкунданамбы, же элдин таасири или элдин сүрүүбү бияктан Кыргызстанда өткөн мелдештерде көбүнчө чоң көчмөндөрдө дагы 2 болом, 3 болом. Азиядагы мына биринчи иретте Азия Кыргызстанда болуп атат. Эмнегедир Кыргызстанда дагы 2 болуп калдым да. Башка мамлекетке барганда өзүм башкачараак күрөшөмбү, ушундай көбүрөөк толкунданып окшойт. Өзүңдүн жериң, өзүңдүн элиң, ошондой эле көпчүлүк балбандар айтып калышат, өзүңдүн жериңде болгондо ишенимдүүлүк болуп, ошол аркылуу дагы жеңилүүгө учурап калабыз деп. Сизде кандай болду? Финалдык бештешүүдө негизи мен буга чейин бул кызды утуп жүргөм деп чыга алдым. Же болбосо мен аябай недооценила деп койсом болот орусчачы. Ушул беттештен кийин ага машыктыруучу же болбосо Кабыл Бөрүбаев сизге кандай комментарий берди беттешиңизге, эмне деди? Агай тамашалап айтканда, машыгуу жок, күрөшкөн кандай экен деп бир ирет шылдыңдап койду. Анан бирок көбүнчө эле ошол өзүмдүн күрөштөрүмдү өзүм анализ кылам да. Агайлар бир четин айтып кетет, агайлардын дагы сын пикир айткан нерсесин угам, бирок көп нерсени өзүм оңдогонго аракет кылам. Бул жолку Азия чемпионатына башында 20-дан ашык өлкө болчу, андан кийин 14 деп, анан жалпы чемпионат өткөнү 8 эле өлкөнүн спортчулары келип калды. Бирок сиз буга чейин бир нече эл аралык мелдештерге, Азия чемпионаттарына, дүйнө чемпионаттарына катышып келесиз. Анан сиздин салмак категориядагы кайсы атаандашыңыз сиз үчүн өтө ыңгайсыз балбан? Кандай десем, ар бир балбанга өзүнүн мыгын тапса болот деп да айтсам болот. Эми буга чейинки кыздар, мага ыңгайсыз кыздар уже азыркы машыгууларын токтотуп, азыркы учурда мелдештерге да көп келбей калды.
Бирок командалык күрөштө мен айттым го 65 салмакка өзүмөн жогору бир салмакка чыгып күрөштүм өзбек кызы менен деп. Ошол кыз мага аябай күчтүү сезилди да, анткени колдорунан мындай күрөшкөндө билинет да. Мен финалдык беттешимен дагы ошол балбан кыз менен күрөшкөндө мен көбүрөөк нагрузка алып, көбүрөөк ошол кыз менден күчтүү экени сезилди да. Ошол кыз мага кичине ыңгайсыздык жаратат экен, анткени оң тарапка аябай кипти катуу кылат экен да. Азия чемпионатын Кыргызстанда өткөрүү бул биздин федерация үчүн биринчи тажрыйба десек болот. Албетте катачылыктар менен катар ошондой эле жакшы артыкчылыктары дагы болду. Муну белгилеп кетпесек болбойт. Анан сиз тажрыйбалуу спортчу катары ошо уюштурууда, жалпы чемпионатты өткөрүүдө эмнени эске алса жакшы болмок деп айтат элеңиз? Өткөрүү негизи эле биздин Азия эмес, негизи эле бүттүк эл аралык даражадагы спортту Кыргызстанда өткөрүш үчүн бизге чоң аябай масштабный зал керек, арена керек. Мына ыңгайсыздык ошол аба ырайы болуп калды да. Аба ырайы болбосо биз 23 күнү күрөшмөкпүз, бирок күрөштү биз түштөн кийин баштадык. Кайра ошол келген конокторду, спортчулардын баарын кайра жабык имаратка алып барып ошол жакта күрөштүк. Ошол жактан кайра эле финалдык беттешүүнү кайра эртеси күнгүгө жылдырып, эртеси күнү өткөрүлдү. Ушундай ыңгайсыздыктар жаралбаш үчүн жакшы арена курулса десем аябай жакшы болмок да. Спортчуларга дагы, өткөргөнгө дагы аябай жакшы болот. Чоң деңгээлде өтөт десем болот. Буюрса сөзсүз түрдө алдыда бул нерселер болот деп биз үмүт артып туралы. Азыр болсо билет суроолорго кезек берсек, сиздин салмактагы эң күчтүү атаандашыңыз? Азыркы учурда ошо ирандык кыз болуп жатат. Алыш болбосо кайсы спорт? Дзюдого. Каблук же спорттук бут кийим? Спорттук бут кийим. Мелдештердеги беттештериңизди кайрадан кайталап көрөсүзбү? Албетте көрөм. Спортчуда болуш керек болгон 3 сапат? Тайманбас, күч, эрктүүлүк. Мелдештен уткан алгачкы акчаңыз канча болгон? Же болбосо алгачкы байгеңиз? Эң биринчи ошо мен дзюдодон Азиядан 2 болуп келгенде мага стипендия төлөп беришчи 5000 сом, ошону ай сайын 5000 сом алып турчумун. Сизге мүмкүнчүлүк берилсе, кайсы балбан менен күрөшмөксүз? Алышта, анан дзюдодо да айтсаңыз болот. Мүмкүнчүлүк берилсе, алышта дагы бир ирет ирандык кыз менен күрөшсөм керек. Эсиңизде калган күрөш? Эсимде калган күрөш ошол акыркы күрөшүм эсимде калды окшойт. Сизге бул жеңилүү аябай оор тийген окшойт. Дүйнөдө кайсы балбандын күрөшкөнү жагат же үлгү аласыз? Мен негизи көбүнчө ошо дзюдодон Тина деген кызды карап, чогуу ашыгуу жыйындарына да барып калганбыз. Ошол кыздын мага техникасы жагат, ошону көп карайм да. Анын ыкмасын алышта да колдонсо болот. Эң чоң кыялыңыз? Эң чоң кыялыбыз ошол алыш күрөшүбүз Олимпиадага кирип кетсе экен дейм да. Спорттун аркасы менен канча өлкөгө бардыңыз? Мынтип эсептеп көрбөптүрмүн, бирок көп эле мамлекеттерге баргам. Биз болсо эми ар бир суроого кайрадан кененирээк токтолуп өтөлү. Эң күчтүү атаандашыңыз ирандык балбан деп калдыңыз. Чындыгында күчтүү. Буга чейин 2 жолу уткан, бирок мында дагы утам деп ойлогом. Бирок мени утуп койду. Эми ал мен үчүн күчтүү болуп калды. Дагы экөөбүз беттешип өткөрүп күрөшүп көрүшүм керек. Ушул балбан менен килем үстүндөн кийин өзүнчө сүйлөшкөн учур болобу? Албетте болот. Килем үстүнөн кийин экөөбүз аябай доспуз, жакшы сүйлөшөбүз. Алыш болбосо кайсы спорт? Дзюдо. Буга алышка чейин дзюдого барчым. Алыш болбосо кайра эле дзюдого барсам керек. Каблук же спорттук бут кийим? Спортчу айым болгондон кийин көбүнчө спорттук бут кийим менен. Мелдештерде беттештериңизди кайталап көрөт экенсиз?
Албетте көрөм. Анткени ошо кайталоодон көп нерсени билсең болот, катачылыктарыңды өзгөртсөң болот, кайсыл жерден кайсыл ыкманы колдонсом жакшы боло турган жактарын да көрсө болот. Ошондой эле азыркы учурда интернеттин өнүгүшү менен атаандаштардын беттештерин көрүү азыр жеңил болуп калды десек болот. Бул спортчуларга көп эле жардам берсе керек. Сиз ошо чемпионаттын алдында атаандаштарыңыздын күрөшкөнүн көрүп чыгасызбы? Жок, көрбөйм деле да. Анткени мен өзүм күрөшүп, өзүм баарын эсимде тутам да, кайсыл жактан кандай ыкма колдонуш керек экен. Мен өзүмдүн катачылыгымды издейм. Өзүмдүн күрөшүмдү койгонго аракет кылам, анын күрөшүн эмес. Эң сонун. Мелдештен уткан алгачкы акчаңыз канча болгон? Дзюдодон уткансыз? Дзюдодон Азиядан экинчи орун алып келгем. Ошондо мени стипендияга коет спортсмендерди. Ошондо 5000 сом стипендия алчумун. Муну бир жыл алсаңыз керек. Бир жыл аралыгында. Бир жыл аралыгында аласыз. Алыш боюнча дагы дүйнө чемпиону аталгансыз, көптөгөн ийгиликтериңизди жогоруда айтып өттүк. Анан азыркы учурда стипендия берилеби сизге? Азыркы учурда алыштан стипендия берилбейт, анткени Азия оюндарында көчмөндөрдү жеңгенден кийин бир кайсыл бир убакытка чейин берилет. Анан кайра ошону кайталап, ошол убакыт мөөнөтү өткөндөн кийин стипендия да токтоп калат. Эсиңизде калган күрөш? Эсимде калган күрөш ошол өтүп кеткен финалдык беттеш. Ал беттеште кандай десем, тазага чапканда мүмкүнчүлүгүм болду. Үйдө көтөрүп чапкан мүмкүнчүлүгүм болду, но кичине нерсе жеткен жок. Ошону эстеп калдым да, кайсыл нерсем жетпей калды деп. Андан кийин ушул беттешти видеодон көрүп анализ кылганга жетиштиңизби? Албетте жетиштим. Ошол буга чейин айтып кеттим го, үйдө көтөрдүм. Бул жактан тазага чапсам да болмок, бирок кичине колум тартпай калды. Ошол жактан дагы катачылык кетирдим. Андан тышкары мен ал кызды билет элем, солго жамбаш кирерин. Анан бутумду артына салып коюп турмун. Ошо жамбаш киргенде бутумду алдына салганда балга да түшпөйт болчумун. Эң чоң кыялыңызды алыш боюнча айтып кеттиңиз. Буюрса азыркы учурда аракеттер дагы жүрүп жатыптыр. Алдыңкы жылдарда сөзсүз түрдө алыш күрөшү Олимпиадага биз да кирет деген ишеничтебиз. Азыр эми алдыда боло турган мелдештер туурасында сурайын. Кайсы мелдештерден көрө алабыз? Азыркы ошол көлдө боло турган бир мелдеши бар. Андан тышкары Курманжан Датка гран-приси болот деп азыр календардык планда бар. Эң негизгиси бизге азыр көчмөндөр оюну болуп атат. Ал бизде дүйнө чемпионаты десек да болот. Ошо көчмөндөр оюндарына алдында 2 мелдеш бар. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгайын деп калыптыр. Сизге эркин микрофон узаталы, көрүүчүлөргө кайрылып өтүңүз. Чоң рахмат. Ошо кыргыз элиме тынччылык, аманчылык тилемекмин. Кыргызстандын желеги желбирей берсин, гимни ойной берсин, биздин спортчуларга жалаң гана ийгиликтерди каалайм. Андан тышкары травма жок, жакшы деген жетишкендиктерге жетишип, Кыргызстаныбызды дүйнө жүзүнө тааныта берсин депчи. Чоң рахмат, сизге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Алдыда дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында дагы Кыргызстандын намысын татыктуу коргоп, өлкөбүзгө медаль менен кайтып келесиз деген ишеничтебиз. Ийгиликтерди каалайбыз. Арена программасында жакында гана Азия чемпионатында күмүш байгенин ээси болгон Мээрим Момунова студиябызда конокто болду. Ал эми программаны мен Адинай Курманова алып бардым. Кийинки эфирлерден амандашканча.